Зарина Ысманова камкор жана боорукерене, ал балдарынын дени сак болуп чоңоюусун каалайт. Ошондуктан каттоого туруп кезеги келгенде 5 жаштагы кызына шал оорусуна каршы эмдөө алды. Буга чейин бул дарт тууралуу дарыгерлерден маалымат алган. Бул үчүн медицина кызматкерлерине ыраазы. Балдарга сөзсүз түрдө алыш керек. Бул оору өтө жаман, последствиясы начар болот. Анан алууну чечтик, хотя бүт балдарыма тең, бизде отказ кылбайбыз. Эмдөөгө муктаж бир гана Зарина Ысманованын балдары эмес. Баян Антоновка айылында 600 5 жаштагы наристелери бар. Учурда алардын 400гө жакыны эмдөөдөн өткөн. Калганы ушул айдын 19-на чейин алышы керек. Арасында вакцина алууга каршы болгон ата-энелер да бар дейт дарыгерлер. Келбейм, албайм деген ата-энелер менен биздин айымдар, врачтар беседа өткөрүп керек деп айтып атабыз, потому что бул последствиясы, шал оорунун последствиясы өтө жаман болот. Балдар инвалид болуп калат. Ошону түшүнүп, ата-энелер жакшы эле келип атат. Кыргызстанда шал оорусу күчөп жатат. Бул тууралуу Сокулук районунун ден соолукту чыңдоо борборунун адиси Каникей Буканова билдирди. Айтымында аталган илдеттин кесепети күч. Ошондуктан элге түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Адистер айылдарды кыдырып семинар өткөрүүдө. Анын негизинде жарандар маалыматка ээ болуп, эмдөөгө балдарын алып келип жатышат. Көп маалымат жок экенде элде. Жаш, айныкса жаш ата-энелер 1 жаш, 2 жаш балалыгы прививкаларга отказ бергендер макулдугун беришти. Алар түшүндүрүү жана кайсы оору последствияларын алып келип, шал ооруга алып келет деген көп нерселер айтылды. Алар рахматын айтчы, биз андай маалыматтын бирин билбеген экен деп айтышты да, көбүнчө ата-энелерчи. Мындан улам түшүндүрүү иштери боюнча 10 мобилдик бригада түзүлгөн. Анда 30дан ашык медицина кызматкерлери иш алып барууда. Алар үйлөрдү кыдырып, ата-энелерге шал оорусу боюнча маалымат берип, аны менен катар эмдөө жүргүзүүдө. Жылдагыга салыштырмалуу өткөн жылы көпчүлүк балдар вакцина албай калган. Ошол Кыргызстанда мындай эмдөө жүрүп атат. Бул бир эле Чүй областы эмес, бул Кыргызстан боюнча ошондой кампания жүрүп жатат. Ошого мен чакырып кетет элем, ошол ата-энелер өзүңөрдүн балдарыңарга ден соолугуна кайдыгерле болбосоңор, ушул балдарыңарды ушул жашаган жеринде эмканаларга алып келип, ошол формаларын тактаптырып, анан эмдетип алсаңар болот. Белгилей кетсек, 2016, 2017, 2018 жылдары Чүй областындагы 37 бала вакцина албай калган. Анын бардыгы ушул айдын 19-на чейин эмдөөдөн өткөрүү пландалган. Учурда 1 айлык вакцинациялоо жүрүп жатат. Анын негизинде 15 миңге жакын наристелер эмделген. Айсалкын Нурмат кызы, Жолболду Байсаев, Чүй облусу.